Не сахар бериши? Умар Даданов. Просроченный товарлар сатып атат дейт го. Бирөөнү эле алып көрсөтпөй, алып көрсөтүп, ыргыта бер. Мен сумкам берип койгула кетип калайын десем, булардын талабы ошо тарткан видеону өчүр деген. Атасы угрожать этип. Достор, азыр ушул жердин кафесине кирип көрүлдү. Ремонт кылып атасызбы? Сиздер заявление жаздыңыздарбы? Жазып бересиңерби, жазып беребизби? Состав болуш керек, канча температура кандай кылып сакталыш керек, ошонун баарын жазыш керек да. Булардын да сертификат соответствующий болуш керек. Мектептин жанында биякта кичинекей балдар келип сатып алат, бирөө отравление болсо сиз жоопкерчилик алып каласыз. Менде айта кетчү нерсе, бир эле кефирдин айынан ушунча нерсе болуп кетет. Жалал-Абадта мен кечээ күнү эле жаңылыктардан окугам, бир бала бир сеңгиштин айынан каза болуп калыптыр. Өзүңүздөр эле тазаланып, срокторду жакшылап карап туруңуздар. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Ушул жерден болчу, э? Магазин кайсы? Соң атсат. Кандайсыздар? Не сахар бериши? Умар Даданов. Денсаулыгыңыз кандай? Иштеп атасыз? Просроченный товарлар сатып атат дейт го бул жерде сизде. Баке, мен түшүндүрүп айтайын. Эже келди, бул жерден көрүптүр, ошо бир кефир турган. Кефир туруптур, бул жерде өзү негизи мен отурам. Студент кызым отургузуп коюп кеткен. Товар алып келген, помидор, самидор да бул келди. Келип аны көрүп, акчасын да берген эмес да, көрүп просроченный деген экен, воскресенье күн болгон. Анан биз эртең келип жанагы келип алмаштырат, фирмалар келип алмаштырат десе, неде клиенттер туруптур, бирөөнү эле алып көрсөтпөй, алып көрсөтүп, ыргыта бер, нерге коёбер деп турат бул жерде. Аны эже антпеңде, анын ошондон уруш чыгыптыр. Ушул эле. Бул эженин айтып берүүсүнчө ичине киргизип камалып турсуз го, сумкасын тартып алып, видеону өчүрүп. Байке, мына болуп турат. кондиционер иштеп атат, мына. Мына жерде жазып турат. Бул жакка келсеңиз, бул жер мындай болуп жабылып турган. Жок, ал кийинчерээк да. Менин кызым кандай урат? Менин кызым өзүнөн өзү эле келип ура бербейт да, баке. Сиз биринчи эмне деп келгенсиз? Биринчи мен просроченный товар деп келгенсиз. Анда мен сизди кандай ура берем? Же сөздү өзгөртүп атасыз? Бул эже бул жактын эмес экен, магазин хозяин экен да. Бул жакта кызы отурган экен, бирок кызы экенин мен билгеним жокмун. Бул ушул жок, бул мага эме кызын бул жердин кызын бияка киргизип, бул эшикти анан тиги бирөөнүн эшикти бекитип, менин сумкам болсо бул кишинин кызынын колунда болчу да. Урушуп кетишкенде айттым, эшикти жаап эжени айттым. Анан кийин мен сумкамды бербей коюшту. Менин машинам тиякта турган эле. Балдарым, эки балам ысык күндүн ысыгындачы. Анан ошол жакта ыйлап атат. Мен сумкамды берип койгула, кетип калайын десем, ошо 2 саат убара кылдым. Мен мына азыр мен видеону 14:58-де тарткан экенмин. Бул жактан чыкканымда уже 17 болгон да. 2 саат убара кылып, сумкамды бербей, видеону өчүр. Булардын талабы ошо тарткан видеону өчүр деген болду да. Анан эми бул жактан негизи мындай деп айтып атышат, кефирди алып туруп ыргытты депчи. Мына ушул жерде болгон кефир. Бул жерде бир катар тизилип турган экен. Бул жака бир 6 эле кефир коет атат өзүчү. Анан кефирди алып биринчисин мен даже срогун карайт белем, карабайт белем билбейм, бирок көп кетиптир да. Анан бул кефирди алып туруп, бул кызга бердим. Кыз болсо бул жакта телефон кармап отурган экен. Анан кефирди алып туруп, мынтип срогун карап туруп, чоң кыз но көп кетиптир деп берсем, колуна бир колун алды, экинчи кефирди колуна алды. Ошо колуна кефир батпай калды, бир колунда телефон бар эле. Анан ал кыз дагы алып туруп бул жака койду окшойт. Анан мен негизи 2 кефир алмакмын. Бир негизи балдарым ошол кефирди жакшы көрүп ичет. Бирөөнү больницага бараткам. Бул жак булардан эле ошол плов самсы деген дагы бул кишилердики экен. Ошол жактан 2 порция камак алгам, нан алгам. Бул нан саткандар дагы бул эжелеккелердики. Алардан алып эле анан бияка овощи алайын деп киргем. Суроо кандай экен? Анан ошондой окуя болуп кетти. Анан тиги кыз орусчалап айтты. Чоу кидайтесь на меня депчи. Анан мен тияктагы просроченный кефирлерди алып, но столго койдум. Койсом, чоу кидайтесь деп албай эле коңуз, мен сизге эч нерсе сатпайм деди. Анан айтты, мен деген бул жака негизи артында жазылып турат, жемиш эме депчи. Анан бул жака мен негизи фрукт алайын дегем. Анан кефирди көрүп калып эле кефирге болуп калды да. Болбосо мен фрукт алып туруп чыгып кетсем деле болмок. Анан менин талабым мындай болду.
сен алдагындай кардарларга алдагындай кылбашың керек. Мисалы эми эже кечирип коңуз. Кээ бирки магазиндерде болот. Бул негизи любой эле магазинде болот. Бирок бул мындай болуш керек болчу да. Эми кечирип коңуз, эже мен сизден бул жака просрочка туруп калыптыр. Бүгүн воскресенье. Эртең алмаштырып кетмек. Мен сизге тиги складтанбы же кайсыл жактан алып чыгып берейин, жаңысын алып чыгып берейин деп койсо, эми ушундай болот деп айтып калмакпыз. А бул кыз чыгып кетиңиз эшке, мен сизге эч нерсе сатпайм деди да. Анан башка фруктуларды карай элесем дагы, жок эже мен сизге эч нерсе сатпайм, чыгып кетиңиз деди. Анан чыктым дагы, чыксам эле школа маңдайымда экен, анан кайра кирип туруп, мына ушул жерден, бирок менин оюм мындай аябай кетейин деп эле бул агырган эле эмесине абайлагыла, ушундай просрочка болуп калат экен, балдарың карап айласын деп эле баягы өзүбүздүн эле көчөнүн группасына кетип коеюн деген, потому что биздин мектеп, биздин кошуналардын балдардын баары ушул мектепте окушат. Меникем ошондой чоң бир жана эмес. Келгенчекти 2 саат убара болушту. 2 саат. Сиздер сумкасын тартып алган турбайсызбы? Сумкасын тартып алган. Сумкасын тартып алган жокмун. Менин кызым бул жерде отурган, бул айтыптыр. Видеону өчүрүп мен жөнөтүп койчу бул жакта. Мен ал кыздын сумкасын тартпадым. Мен товарга кеттим, айланайын балам. Ушул жерде бала чака студент багалысында иштеп атабыз. Бул скокшо эле мен айттым, кечирим сурадым сенден, айттым, фирма воскресенье ушундай мезгил болгон. Мындай болду, эже. Жок, эми мени бүт жака эле жанагы атасың. Не кылайын, не кыл дейсиң эми? Сиз ошол күнү мындай. Мен да тирикчиликте бордойдо моторско жетип, кайра аркама кайттым го, эч нерсени карабай. Эшикти бекитип койгузум, мушташпагыла, эжем эшикте туруп турсун, сен кызым бул жакта камерага алдагандай сүйлөп атасыз да, ошол күнкү немеңизчи мындай, мисалы мындай, жолдошуңуз келди, балаңыз, кызыңыз мояка төртөөбүз кызым ыйлап атат, ата камера жок эмес беле, андан кийин койдуңуздарбы? Андан кийин койдум да, мен келип алып эле бүт кызым эле армия урдуп да берем, бизге окшогондордун баардыгы эле келип мен шашып аттым эле. Yok oynanıp gör, senin de atan var, senin de var, sen var, sen kız. Biz bir de kreditke alıp kreditle işlet ataz. Ben bir minutumu kızımı oturup koyup, o şocakta yugurip gittim. Kızım oturup durunca ben taraf geri olayım diye 92 sonra. Bir kifirge uşunca cana kılatasın. Meyli firma gelsin, firma menajerine kılan dedim. Men sana hiç nerse degen yok mu? Yok eje, siz bugün ayabay вежливо сүйлөп атасыз го. Men özü boğuş böyle uşun. Yok eje, siz Röden daha cana kıldayım o şoğun. Özüm bolğonunu ayıp atasın. Men de tirikçilikte işletim. Бул жакка кетсин. Ар жагы сиздики. Жүрсөң Анвар. Бул жагына кирдиңиз беле? Бул жака кечинде милиция келип анан жүрүм жака карап киргилечи, мыякта киши көп экен десе, ал жака кирбөйлө, ал жак шашлык деди, бул жакты окшойт ал дагы. А бул жагы ичи кафе экен. Биягы кафе. Бул эжелердики биягы. Бул жерде. Достор, азыр ушул жердин немесине, кафесине кирип көрөлдүр. Ауыр келеш. Ауыр беле. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Ремонт кылып атасыздар. Болду. Качан баштадыңыз? Эртең. Эртең. Кандайсыз өзүңүз, жакшыбы? Жок. Мага неме болгону казайын деп. Ошо эртең менен туугандар видеону чыгаргам да менчи Инстаграмга. Уже бул жери уже иштебейт экен. Бул жер. Салам алейкум. Кандайсыз? Ден соолуктар. Иштеп атасыздар. Каяктан жүрүйсүз камерде? Көрсөтүңүз. Служебное помещение построено под строго запрещен дейт. Ведется камера видеонаблюдения дейт. Кандайсыздар? Салам алейкум. Иштеп атасыздар. А ты вывесканы эмне келип койдуңуз? Кайдана? Камера? Жок, бон. Билбейм, бизге эле кандай турган. А, сиз жакта эмесиңер да, рабочий? Мен атым Умар Даданов болот, Исахар бериш. Силер биякта ремонт кылдыңарбы? Ремонт, постоянный ремонт. Буларды жаңы алдыңызбы? Ооба, жаңы. Бул поддонда жаңы экен, Баары жаңы. Качантан баштап немени баштадыңыз? Уборкаларды. Жок, уборкасы негизи постоянный эле ушундай. Буларды алып келгениңизде. 2-3 күн болду? Жок, 2-3 күн эмес, уже канча жыл болуп атат бул. Алып келгенибизге 1 жыл болуп атат. В целом жакшы экен бул жериңер. Бул таптыз экен.
Бул жериңизди кандай жазып атат? Көрүп коелук дегенбиз. Көрөлү мен Ошо. Ошондон кийин койдурдум. Мына 2-3 күн болду. Мен эч жана кылбайм. Мен сөйө келип эле жаш кыз, менин кызым да студент. Мен да ошо кредит алышты атап, кызым туруп тур. 5 мүнөт туруп тур кызым дедим. Мен кеттим. Ал айтып атат, бул кыз сен мага акчаңды деле бербедиң, коюп туруп эле. Бул эже сумкасын тартып алып турсуздар. Эмнеге тартып алдыңыз? Ал тартып алган, мен тартып албадым. Ал кызым айтат, бул эже сүрөткө тартып эле деп, жаш кыз. Видеону эле өчүрүп коюң эже, сумкаңызды берем деп, сумкасын колумда эле турган дейт. Кызыңыз ал болду эле. Кызым да, мен кийин келип атпаймбы, анан мен айтып атпаймбы? Кызым, магазин эшигин жаап тур. Мен машинада кетип атам, күйөөм келип атып, шашып айтам деп бир машинаны уруп кетейин деди. Кызым, мен Гордон-Моторско азыр кирдим. Эжем туруп турдум. Сен эшикти жаап, ошол жерде көп адамдар бизди көрүп турат. Экөөң мушташпагыла. Мен барайын кызым. Мен сени 5 мүнөткө отургуздум эле дедим. Өзүм негизи мен отурам бул жерде. Кызым студент. Мен аны окутушум керек. А тиги просроченныйды эмнеге сатып атасыздар? Просроченный ал туруп болгону 3 күн өтүптүр. Ал фирма кече келгенде үтүккө айттым, силерге ошо бир өңөр өтүп калган экен, ошону алмаштырчу ушундай болду деди. Аны эже биз алмаштырып беребиз, сертификат деле беребиз дешип атат алар. Негизи сертификат соответствие бар да, бар. Ал тиги мындай да, эгерде мөөнөтү өтүп кетсе, ошол маалда эле алып коюшсаңыз, алып складка коюп коюңуз. Андан кийин анан келет го, тигилер келгенде берип коюңуз, представитель. Менин оюмда чоң кыз акчаны берсе, бериптир деп ойлопмун да менчи. Мурдаке мындай экен да негизи. Милициялар келди. Милициялар келгенде да алар минтип айтышты. Сегизде алып келдим. Алар минтип айтышты да. Эме кылышың керек болчу дейт. Сен сатып алышың керек болчу дейт. Ошол продуктуну сатып алып, анан чек менен кайра келишиң да. Булар чек бербейт да. Анан билбейм, буларда чек кассовый аппарат барбы, жокпу, налог кандай төлөшөт билбейм, бирок булар мага чек бериш керек болчу экен. Анан мен ошол чек менен ошол келишим керек экен да. Анан ошондо анан бир нерсе болот экен да. Ага чейин сатып албасаң эч нерсе, бул биздики эмес, ошондой бул фирманыкы деп эле ошону менен сөз бүтүп калат экен да. Анан бирок мисалы мен сатып алган күндө делечи, бул андай кефирмден бул магазинде деле бар да. Бул биздики эмес деп коет да. Мен аны ушул жерде сатып алганды же камерасы деле жок болчу бул жактачы. Анткени булардын атасы, байкеси, кызы болуп бешөөбүздү бирөөнүн эшигин жаап туруп магазин ичине алып кирди. Атасы угрожать этти, колуңан эмне келет деди. Мына бирөөнүн эшиктичи. Жана ичинде ичинен киргенден кийин ары көздөйбү? Жок, мына бирөөнүн эшикти жаап. Көрсөтсөңүз. Сен бир кефирден мынча уруш чыгарба. Сага да Кудай бар. Кефир жөнүндө эмес. Жок, эже бул кефир жөнүндө эмес. Могу эшик эмнеге? Бул жерде немелерди эшик эмнеге жаап турат? Эмнеге кондиционер иштеп атат? Жок, ал кондиционер эмес. Мына эшикти жаапты. Эшикти жаап, жаап биякта турдум. Сен бул жакта тур дедим го. Магазинди полностью жаап, анан мени ичине киргизишти. Бул жактан мындай ага чейин бул жакта самсы жасаган балдар да мыякта турган эле. Бирок эже эле, анан күйөөсү, анан кызы, баласы, анан мени киргизди дагы. Не болду, не кыла аласың деп, бул байке немеси прям ушунчалык жакындыкта келдим да. Айттым, байке ара карай эле турсучу, мен чай эзби мен десем, эже эме деди. Короче, билгениңди кылып ал деди. Билгениңди кылып ал. Не кыла аласың деди. Анан мен кирип айттым, эже, мына мен чоколум сынды. Сиздин кызыңыз чай ийген үчүн десем, сен анда эмне тартасың деди. Ошо эмне видеого тартасың? Ошон үчүн сооп болот. Сен чоколуңдагы, хорошо, ушу чокол эле сынтыр. Билгениңди кылып ал, не кылсаң ошо кыл деди. Анан айттым, бул чокол деле негизи 500 сом турат да. Алып келдиң, заявление жаздык, чоң кыз. Анан эмне кылайлы? Эми сенин балаң болсо, ушул жерде студент кыз отурса, мен эштен кирдем эле, сен барып туруп onu мындай бурап, мындай кылып атыр, мына көгөрүп турат. Анан кийин менин да балам да, мен баламы ушул жерде туруп сага ургускум келбейт, бардыгы балам деп чакырап жүрөт. Жана сиз видеодо мен киргенден кийин эле тартып баштаганда эле тей кыз келип чай ийгени видеодо деле бар да. Бул жактан эч ким чапкан жок, неметкен жок. Мен кийин сумкамды алып алгандан кийин ушул жерде мындай балдар турушту. Мен болгонум мына эшикти ачам деп эле, могу түрттүм, ачылбайт. Нар жагынан түртүп алышты. Мен сумкамды берип койгула, мен кетип калайын десем болбой. Сумкаңызды алып калышты. Сумкамды ичине алып туруп нар жагына кирип алышты да. Анан байкем келсин азыр беребиз деди. Мейли макул, эми байкеси келсин деп бүттүм ушул жерде. 1 саат бүттүм, байкеси келди эч нерсе кылган жок. Ичине кирип кетти. Бул жакта турду, мыякта бүт поварлар чыгып, мыякта тузуп турушту. Байкеси ичине кирип кызы менен, карындаш менен сүйлөшүп туруп, чыгып туруп, азыр эми дагы күтүп тур, дагы 1 саат күтүп тур. Апамдар келет деди. Ошону апасы ошо 2 саат эмес. Но жерде мен дайыма барып продукт алып келем.
Акел, анан кызымды чакырдым. Кызым 5 мүнөткө карап тур. Апа, мен жумуштарым бар эле деди. Кызым 5 мүнөткө карап тур. Мен барып туруп ошо продукт акелейин кызым. Дордой моторска кирдим. Кирип туруп жүзүмдү алганда кызым айтты: "Апа, бул жакта ошо бир эже келип просрочный деди эле" деп жана кылып атат деди. Ызычуу салып атат деди. Ана мен айттым: "Просрочный болсо, кызым, алып кой. Аны биз эртең бүгүн воскресенье, эртең понедельник фирмага өткөзөбүз, кызым. Үмүткө өткөрөм. А эжеңин акчасын алган жоксуңбу? Акча алынган жок, апа. Болгон клиенттер турат эле. Клиенттердин алдынан жетип сүрөткө тарта берди. Анан жаш кыз сүрөткө тартса майлы тарта берсин дедим. Бүт жакты тарта берсин, тарса тартат да кызым десем, жаш кыз: "Апа, мен тартып атат да видеону өчүрүп койсунчу" деп. Видеону өчүрүп, мына чоң кыз өчүрдүм эле деп койсоң, ушул уруш болбойт да. Сен тарттың, мына көрсөттүм дедиң. Видеону бул жерде өчүрдүң сен. А кече милицияга барганда дагы видеону көрсөтүпсүң. Антип алда айтпай эле, мен өчүргөн жокмун, мен буну баардыгын. Ошондо сиздин талап бияка видеону өчүрүү деген болду да. Видеону эле өчүрүп коюң эже. Анан кете бериң. Ушул берди эч мындай уруш болгон жок дейм. Бир эле. Мисалы, ал деген бул эжекен момундай окуп да, негизи мыйзам боюнча келгендечи, бул эжекен ал мыйзамды укугу да. Өчүрөбү, өчүрбөйбү? Муну бул эжени сиз немете албайсыз да, мен. Заставлять эте албайсыз. Мен деле бир жерге барып алып тартып алып келип улдурат. Жок, анан булар экөө мушташканда кызым сумканы алып тур. Эже, айнан эже сүрөт өчүрүп койчу, мен сумкаңы берем деп турайм. Ал жаш кыз сен эч нерсеңди деле алган жок. Кызыңызна азыр мейли айтып атасыз что. Анан келсем кызым депчи. Жок, калпайтпа. Кызым эмнеде титиреп калтырап калды. Аны мен больницага бардым. Больницага барганда мен давлениям көтөрүлүп, больницада укол алып келдим. А кечинде жакшынакай болуп отурганбыз. Отурсак сен милицияларды алып келдиң. Мен ошондо дагы больницада жүргөм. Мен сага больницадан бардым. Ал бир эле кефир, мына кефир ошонун айынан аны деле фирмаларга айттым. Суроо өткөн экен, ошондо Омар байке мындай болуп атат. Негизи бул жакта бир кефир эмес да. Кефир мейли, ал андай кефирди башка магазиндерден деле просрогун тапса болот. Бул молочная продукция негизи чындыгында бат срогун жоготуп коет. Мындай нерсе бардык эле жерде бар. Эже койдурсаңыз эже. Анан бул жакта мындай болду да. Чоң кыз может быть чындыгында бул эже калтырып кеткен, же ал өзүнүн мындай кардарлар менен иштейт экен билбейт. Менин оюм боюнча бул жакта если реализатор отурганда, если бир сатуучу кыз, айлык төлөгөн сатуучу кыз отурганда, бул эжелер келип туруп башкача мамиле болмок да. Бул жакта бул айтмак, сен акчасын алып атасың, мен сага айлык төлөп атам, эмнеге могул жерде просрочный тамак турат деп башка сатуучу болгондо эметмек. Анан бул жакта бул өзүнүн эжекенин, өзүнүн кызы тургандыктан биринчи очередь мага келип атырылышты да, менин кызымды уруп коюп турсуң, соғып коюп турсуң депчи. Анан мына байкелер деле, мына бул байке точно бар болчу. Бул байкеге мисалы мен ал кызын уруп согуп аткан жермен бул байкелер ажыратты деген сыяктуу заявление жазышты. Эми ал заявлениясы иштебейт деле, эми ал. Сиздер заявление жаздыңыздарбы? Заявление өзү жазып бересиңер, жазып беребизби? Барып жазып беребиз да, биздин деле. Сиз жаздыңызбы? Сиз да жаздыңызбы? Мен деген эме деп жаздым. Менин сумкамды алып алып 2 саат убара кылды. Менин балдарым жаңы эле третий детский, мен даже выпискам бар. Жакында эле чыккан больницаданчы. Анан балдарым ооруп калат, тердеп атат. Мен сумкамды берип коюңуз десем болбой, мына ушулар угрожает этип 2 саат убара кылды деп эле жазсам, ошентип эле жаздым, болду. Ал жакта кефир, анымы деген сөз жок. Мен ал убакта болбогон, мен больницада жүргөм. Келди, милициялар эшитип келди, апа деди, кызым ушул жерде. Кызым бирок өтө катуу болуп, азыр өзү негизи кан ас болуп ооруп жүргөн да. Анан бозоруп болбой калды. Анан мен айттым, сени больницага апарышым керек. Апа деп титиреп атыр. Апа, мени эже ушундай этип уруп салды, көрсөм коркуп кетип атам. Мен болгону ушул эле нерсе го, апа, кефир эле го. Мен сумканы алып эле бердим, болгон эжеден сураганым, видеону эле өчүрүп коюң деп сурандым деди. Менин кызымды отургузуп кеттим бул жерге. Мына бардыгынан сурашырдым. Мен 5 мүнөткө кызым отуруптур, үйдөн чакырдым, отуруптур. Мен 5 мүнөттө болбоду да, Дордой моторска кирдим. Ушу бир жок, сага ошондой сезилди. Сен бул жакта айланып келди. Мен Дордой моторска келгенде машина менен келип атабыз. А менин машинада күйөөм кат айдап келет, авария болуп кетет. Бир кефирдин айынан аварияда болуп калышпасын. Негизи момундай да, эжеке. Бир кефирдин айынан да отпайсыздарбы? Мисалы, кече күнү эле жаңылыктан окудум да, менчи Жалалбатта бир айылда. Уктуңузбу? Бир сэндвич жеп алып, кичинекей бала каза болуп калды.
Анан ошол бир кефирди отпайсызбы, ушундай бир адамдын өлүмүнө чейин алып барат да ошол. мен Көрдүңүздөр, просроченный товар. Менин үчүн бул жактан просроченный товар болуп атат да. Эми 3 күн өтүп кетти, мен ого түшүнбөйм. Күн эмес, бир күн, 1 саатта өткөрбөш керек, сразу алыш керек да. Андан кийинкилер жүйүттүк эле ошондой эле Жок, турду. если сиз чын сүйлөгүңүз келсе, эми Мен чын эле сүйлөдүм, Үмүткө деле айттым. Ал жакта сурогу жана эки көп кеткен кефирдин сурогу мына кандай деп Кудай деп турат, Кудайга карап турат. 13 октябрь, анан 17 октябрь экен, эки көп кеткен кефирчи. А көппөгөндөрү ага чейин жетишкен. Анан Антип жанагы ошол 13 октябрда 13 бир-бирибизди жакшына. Жок, эже, сиз түшүнүп атам, сиздичи. Мен эми кызымды таштап кет, мен да тирикчилик деп жүрөм, мен да кредит деп жүрөм ушуларды. Ар айда паланча миңден кредит төлөп. Жок, ал кредит бул сиздин өзүңүздүн эмеңиз да. Өзүм ошо, мен да ошол бул жака кереги жок да, анычы. Мен ошол магазин ошол менен ачтым. Мен антип эле өтүп кеткен товарды сатайын деген жокмун. Ар бир нерседе жана болот. Макул, мен алмаштырайын. Эртеже келип ошол нерсе алмашпай калса айтат элем. Эже, кече мен муну алдым эле, сиздики дагы эле ушул бойдон турат деп мага айтсаң болот эле да. Мен алмаштыртайын да атам го. Бул жакта мындай болуп калды да, эжеке. Биз деген эми баары бир милицияга заявление жазсаң деле алар үчүн эси менин сумкамды алып алып, анан алар милициялар келип, мен буга чейин милицияга деле кайрылып көргөн эмесмин. Анан милиция келип, анан ошол сумкам булардын колунда болуп турган кезде анан бир нерсе болмок экен. Анан мен биякта 2 саат кечке туруп, анан өзүм сумкамды өзүм эле алып кеттим. Анан больницага барып, мына Воронцовкага көп болсо мен 6да милиция келдиби? Мен бул жактан 5те кетип атам да. Бир 6:30 эле келдик. 1,5 сааттын ортосунда эле мен больницага барып тамагымды жеткизип, туруп эле кайра келип эле милиция менен келдик. Ошондо где-то 6:30, кичине караңгы кирип калган. 6:30 болчу да саатчы. Анан бул эжек айтып атпайбы? Мен барып больницага барып капельница алып анан сол келе калдым депчи. Ошо милицияда 1 сааттын бардым да мен артыңан. андай нерсе болуп кетиши мүмкүн эмес да, потому что мен больницага жетип тамагымды таштап кайра эле келип, кайра Жок, акыры заявлениени жазып, милицияны алып келдин. Ошол мезгилде Алардан деле эч кандай больницада жыйынтык чыккан жок эже. Алардан деле эч кандай жыйынтык чыккан жок. Аларды эми сиздер мынтип койдуңуздар, колуңан эмне келет? Эмне кыла аласың? Анан эми бир эле элдин бир эле сен деле мага ошону эле апанын кызысың. Мен эч оюмда эч жана кирим жок эле. Туура эмес кылдыңар, бардыңар, заявлениясы жок эле, бири-бирибизден жакшынай болуп эле, кечиришим сурап эле, жакшынай болойлу дедим. Бирок ошол милицияны келип алып кетти дегенде ана мен таң калдым да. Бул кичине эле нерсеге же могу жерде апаң келсин, атаң келсин деп эле кызым алып кеттиңер милицияканага. Анан заявленияны жазды, ал деле коркту, аны деле больницага бардым. Аны деле көрсөтүп атам мен. Ошол бир нерседен ошо чоң нерсе башталды. Ошол мен деле ал бирөөдү алып келип отургузбадым. 5 минут отуруп тур кызым дедим, бирок мен эч нерсеге жетише алган жокмун. Ал жака барып кайра келдим. Жок, бул жакта мындай болуп атат да. Кефирдин азыр 2 күн өтүп кетти деп атпайбы, бирок 2 күн өтүп кеткенде эч качан кефир көп кетпейт да. Жок, 2 күн аны 1 саатта өткөрбөш керек. Негизи 2 күн өтүп кеткенде жетеликте алыш керек да. Милдети көп калат, бирок нормальный турат. Анан жанагыларым да, мен холодильниктен бир деп анан бардыгынан сурадым да, силерде деле ушундай болобу? Ачканда жана болот деп. Кээ бирлер айтты ысыктан, анан ушундай ысык муздак болуп жана болуп калат. Кээ ушул фирманыкы ушундай болуп калат деп. Ал балдар деле айтты, келгенде айттым, силердики дайым эле ушундай болот. Башканыкы жакшынакай эле болуп турат го. Ушундай болуп калат. Эже ал эч нерсе болбойт да. Жакшынакай эле болуп турат, болгону чийишип калат. Баардык жерде ушундай деп айтышат бирок деди. Ушул эле балдарга эртеж эле келдим балдарга мен. Жусаңыз көрөлү да, биякта кефирлерибизден. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиздердин автоунааңыздар бузулуп жаткан болсо, автомен тиркемесин сунуштап кетмекчимин. Ал жерден мыкты адистерди тапсаңыздар болот жана анын иштерин дагы көрө аласыздар. Жана ошондой эле үйүңүздөрдө ширетүүчүнү издеп жатсаңыз, мыкты ширетүүчүлөр ширетмен тиркемесинен тапсаңыздар болот. Азыркыларчы негизи сурокторун карадыңыздарбы эжеке? Полный. Бир барын. Буну каяктан аласыздар? Ал домашний айран. Ошо каяктан аласыздар? Айран ошол жерден алып келишим. Кайсы фирма? Азыр. Негизи булардын деген биякта маркировкасы болуш керек да. Обратная связь.
Мисалы, мен муну сатып алгандан кийин үйгө барсам, мисалы бул срок өтүп кеткен же срок өтүп кеткен эмес, даамсыз бир нерсе болсо, мен буларга чалып кайсыл жакта экенин биле алам да. Кайсыл жактан уютулуп келет. Ошонун баарын биле алам. Анан состав болуш керек, канча температура кандай кылып сакталыш керек, ошонун баарын жазылыш керек да. Регламент таможенного союза деген нерсе бар да, биз деген жаңа таможенный союз табыз да. Анан ошону алып туруп, мисалы, Россияга алып барып туруп сатсам, ошо менен баары дал келишибиз керек да. Түшүнүп атасызбы? Мындай товарларды сатканга болбойт да сизге. Менде эле сертификатым бар деп жанагы. Сертификат соответствия бар бул. Кантип бар мунун өзүнүн маркировкасы жок болсо. Эч нерсеси жок да. Жанагы айтып атпаймынбы, өзүңүз айтып атпайсызбы, кенедей нерседен башталат депчи. Ошол кенедей нерседен ошундай. Аябай бир чоң Sen de ne bilsin düşün, biz de sen. Yakta da koy. Keçирим сурап койсоңуздар. А буну каяктан өзүңүз жазасызбы? Алып келип берет тоже. Кайсыл жакта адрес? Каяктан жазып келет? Кандай шартта жазып келет? Бардым деле жанасын берем азыр. Ошолор бериличи? Мен деле свет. Мында алгандар бар. Иә. Мында ошол. Ошондой эле жанагы. Азыр Ошо эч нерсеси жок көрдүңүзбү? азыр жанагы. Тартып көбүр баштап тур. Аны азыр сатпай деп атам, ошо холодильникте ошо жерде өзүм жегендерим ачып сүттөр беле. Негизи сатпасаңыз бүт баарын тең складка киргизип коесуз да, эжеке. Түшүндүңүз да, А то мектептин жанында иштеп атасыңар. Анан мектептин жанында иштеп аткандан кийин бул жерден кичинекей балдар калышат. Бул эжекедей болуп. Жок, азыр эсте сатпайм эже. Мартаппай холодильникте сакташ керек болчу дедим. 10 сантиметров выше от пола деген нерсе бар эжеке, билесиз да? Мен аны постоянно айтам. Не сатып долморун көрөсүзбү негизи? Баарын эле көрүнүп. Анан 10 сантиметр өйдө кылып коюш керек да. Бул бүт баарын 10 сантиметр өйдө көтөрүп коюшуңуз керек. Монт болду, жерде валяться. Магазиним тарда ошого жанагы мен деле. Жок, анда эчтеке болбойт. Мындай бир доскаларыңыз көп экен го, тияктан деле көрбөйт. Ошо менен эле жазап койсоңуз эле болот. Магазин аша алгандан кийин монтеп иштетебиз, анан не кылабыз? Монтеп жерге неме чачып койгон болбойт. Чупа-чупстарды. Булардын да сертификат соответствиясы болуш керек, чупа-чупстун да. Негизи. Булар бүт кечеге жаналары бар. Тигилерди таап бересизби? Тигилер кайсыл? Айран каяктан? Жок, топойт азыр. Жанагы жактагы лагмандын немелери, тесталары кайсыл жактан? О жерден көрүп алам жана. Моюн ичинде жвачка, конфетти ушундай жүрөт. Бул кече алдым ушу, кече кызым алды. Каяктан алдыңыз? Бизге ушундай фирмалар келет да, Айры экен. Сертификат соответствиясы барбы мунун? Ушундагы такыр саткан болбойт да негизи. Неге дегенде, бул жагында эч нерсеси жок, маркировка, эч нерсе жок. Лабораториядан аласыңбы? Лаборатория текшерип сертификат берет мага. Таза сатканга мүмкүн деген. Ошондон алам да, кефирлерди. Ошо айран. Домашний айран деп сурайт да магазинде. Ошону алгам. Каяктан жасайт экен билип берсеңиз. Жок, мага бербей элемиз, мен сүйлөшпөйм деле. Жок, азыр айтып атам. Жок, сизде барбы сертификат? Менде жок, мен ошон ал айткан бир жанагы. Негизи ушундай да, мисалы буунду айтып атпаймынбы? Эч нерсеси жок, жок, мунун билгенде деле азыр кажети жок. Мунчу кайсыл жактан аларыңызды билсеңиз айтып берип койсоңуз болот. Бойдон коюп, эртең өзүн өткөрүп беришим керек да. Балам. Кайсыл жактан мен деле түшүнбөсөм азыр. Азыр ошо түшүндүрүп берип атам, маркировка болуш керек. Мектептин жанында бияктан кичинекей балдар келип сатып алат. Бирөө отравление болсо, сиз жоопкерчилик алып каласыз. Сиз фирманы. Азыр силер эми барып магазинде текшерип атасыңар, же мен эле текшерип ушул Биз сизге келдик азыр бул жерге. Негизи. Азыр. Мен кече кызым ушул жерге жанагы. Жок, мага адрестерин эле берип койсоңуздар. Алар кайсыл жактан іздеп. Бул да болбойт да, негизи саткан. Анда баарын эле мындай алып кой, канча штук алыптыр. Сатканга негизи болбойт. Бүт маркировка чапталып туруш керек бунун марка. Ма адресин билип бериңизчи, кайсыл жактан жазылат экен ал? Алло, Лира. Азыр мына жака текшерип келиптир да. Мына кече сен алдың го. Бир байкеден мындай тоголок нерсе сатып келди го. Эмне фирма эмне экен ошо? Angry Birds.
Макарон экен эле да. ооба ошол. Ошону сурап атат. Бунун качан жасалган, канчада жасалган, кайсыл фирма дешип. Макарон атын унутуп калып, кыргыз фирма болчу. Сертификат бир нерсе таштап кетиптирби? Бул жерге таштап кеткенби дейт сертификатты жанагы. Билесиңби ошол кишинин номерин? Жок, ал киши просто эле таштап кетти. Алар келишет, байке мына кандай өтөт, сатып бериңизчи дейт. Ана биз айтабыз, анда коюп кое бер. Өтсө жанагы кылып беребиз дейбиз. Бирок биз деле таза нерсени алганга аракет кылам, билбейм. Если мына болбосо, мен эртең келгенде баарын өткөрө эле берем. Негизи пищевая гигиена деген нерсе бар. Бунун сыртына, мисалы, бул конфет бе эмне? Ошону кошкойчуптур да. Муну жана элдер сатып алыш үчүн. Буга көрүшүм керек. Ушундайынан келип аттан баардыгы алып атат. Каяктан жасайт экен? Мен точно билбейм ал кишини. Көрдүңүзбү, билбейсиз. Бирок сатып атасыз элге. Сатып атам, мен точно бирок билбейсиз. Анан ошондон улам сизге жоопкерчилиги үйүлүп калат да, эжеке. Ошон үчүн беришиңиз керек. Этигил тесталарды, бүт барын бул айрандарды азыр мыйзамга келгендечи. Мындай да, мыйзам ушундай да. Азыр бүт барын тележка чогултуп алып барып туруп, мен мусорго ыргытып турсамчы, богун барын чогултуп туруп. Мисалы, сиз ыргытпа дейсиз да, а мен алып барып ыргытып турсам, милиция келсе да, эч нерсе кыла албайт мага. Анткени бул товар по факту жок. Бул товарга налог да төлөнбөйт, эч нерсе болбойт. Бул только сатып эле, сиз сатасыз, сизге келип сатат, ошондой. Базарларда турат го, айран деп, домашний айран деп. Кайсыл базарларда турат? Ошо мына Орский бүт базарда турат. Бул айтып атат го, бүт нерсе. Негизи ошо сиз билиңиз да, азырчы башкалар билбесе, ошону түшүндүрүп берип атам да. Негизи Россияда ушундай. Россияда ушинтип келип карашканда келип туруп ыргытып турушат да, мусорго алып чыгып. Эч кандай маркировкасы жок экен деп туруп. Мисалы да, муну кайсы экен? Мага таман экен. Буларда көрдүңүзбү? Бул жагында бүт мына канча градуста сакташ керек, канча убакытка чейин бүт жазылган. Мына телефон номери жазылган, адреси жазылган. Мектептин жанында сода кылат экенсиз, эжеке. Жаңы эле айткандарды кылып койгуңуздар, э? Сен да жоңуз кечирип кой, мен да сени кечирейин. Ушу кечиришип эле. Сен деле дайым ушул жерде жүрөт экенсиң. Эжесин болду, бул нерсе өтөт. Кандайсың, кел. Сен деле алдың, кеттиң деп экөөбүз бирибизге жакшына эле мамиле кылып, андан башка мен башка нерсе кандай жок да. Кечирип сурап. Негизи ошондой болчу да. Негизи мына мен деле ата-энемдер Москвада Беш бармак деген чайхана ачышкан. Ошол жакта эми аякта эми орустардын талабы башка да. Бизде кичине кыргызчылык кылып коебуз. Ал жакта биз деле мына кассада туруп калабыз. Биз мелечи эми ар бир кардардын дажычы салфетка десе, даже мамам өзү салфетка алып барып берет, тиги стол төргө отуруп алып, мага окшогон балдар салфетка десечи, ошондой да. Бирок эми ошол да эл менен иштешип аткандан кийин ошондой кылыш керек да. Эл менен иштешип аткан, мына баардык жерге ошол баардык жок сатпайм чыгып кет деген дебейчи. Мен айтсаң болот эле, эже сиз апа менен тең болуп мен чыгып кет дейсиздер. Эми жашыбыз экен, сенин да балдарың чоңойт. Азыр балдар деген балдарды азыр эч ким эпке келип мен эле эмес, башкалардын деле балдар ошондой да. Азыр балдардын тарбиясы башка болуп калган. Хорошо. Мен болгону кечирим сурайм силерден. Рахмат. Сен дайыма келип тура бер, дайыма эле эже мен келдим де сен бул эже мен урушуп кетмеген, мен кирсем дагы эмесе дебейли, эже мен келдим. Уруштук кайра жарашалар жок, эми өзүм менен мампам жана мен баардыгыңарга эч нерсе дебейм. Келип эле жакшынан болуп сүйлөсөм эле сени, анан дагы сен экөө урушуп кеттик эле, дагы мен келдим деп айтпайм мен сагачы. Ошо мен кечирим сурайм силерден. Жок, бизден сурап элебиз, эжеке. Тиги самый главный тазалыкты сактап, жаңы элеке сурокторду карап коюңуздар, э? Аты ким элеңизсиң? Айпер кел бери. Кел, опту. Мен кызым аркылуу кечирим сурадым. Эми жакшынакай болду, эжесин болуп жакшынакай болуп жүрөбүр. Мынакей туугандар, Жылмасиев Ак Ордодогу мектептин жанында экен, бул Гагарина Тагайби көчөсүнүн жанындагы магазинди сиздерге көрсөттүк. Ар жагында нан жасаган цех болсо, ал жер уже ремонт болуп атыптыр. Анткени бүгүн эртең менен баштап мен видеону чыгарып койгом. Достор, анан менде айта кетчү нерсе, бир эле кефирдин айынан ушунча нерсе болуп кетет. Жалабатта мен кечээ эле жаңылыктардан окугам, бир бала бир сеңгичтин айынан каза болуп калыптыр. Ошондуктан
ушул жердеги магазиндерге, ушул жердеги ашканаларга менин айтар сөзүм, билем сиздер азыр мени көрүп атасыздар, өзүңүздөр эле тазаланып, срокторду жакшылап карап туруңуздар. Бизде азыр съемкалар бар болчу, ошондуктан ушул эле жерде тартып азыр кетип бартабыз.